Бул 20 сотук жердеги 400 түптөн күнүнө 200 килограммга чейин кулпунай терилет. Алар жергиликтүү рынокко жана экспортко жөнөтүлөт. Дыйкан Кайрат Мукамбетовдун үй бүлөсү кулпунайды 3 жыл мурун өстүрүп баштаган. Алгачкы иши албетте көңүл жылытаарлык эмес экенин айткан каарманыбыз быйыл түшүм мол болуп жатканына кубанычта. Башында кыйынчылыктар ушул дарылардын өз убагында бере албай, кайсы убакта кайсыздарын бериш керек, ошол көп биз билбейт болчубуз. Ошо агрономдор болот өзүнүн. Ошолордон сабак алып, буюрса быйыл курстарына катышып ушул жыйынтыкка келип атабыз. Быйылкы түшүм буюрса жакшы, түшүм мол болду. Кулпунайды өстүрүүдө зыянкечтерге, ооруларга каршы убагында дарылап, суугарып туруу керек. Ошондой эле түшүмдүүлүк аба ырайынан да көз каранды. Мисалы, ар кайсы регионго ар кандай көчөт туура келет экен. Бул Чүй облусуна ошо именно Клери сорту, Клери, Альба, Азия сорттору туура келет экен. Анткени булар эрте жаста берет. Күн ысыкты жактырбайт. Өзү кулпунай бул плюс 25 градуска чейин температура болсо, өзүн жакшы сезет, жакшы түшүм берет. Чүйдө иш эрте башталат. Дыйкандар көбүнчө клери көчөттөрүн отургузушат. Себеби ысык аба ырайына туруктуу, сорту жакшы кулпунайдан 2 эсе пайда тапса болот, дейт Кайрат Муканов. Бир айда жетишерлик эле болот, анткени өзүбүздүн карообузга дагы таасир этет. Жана айтып өткөндөй эле ушул суунун pH-ы, өзү убагында дарыларын берип, удобрениясын берип, зыянкечтерден коргозок эле. Албетте түшүмдүүлүгү мол болот. Анан өзүнүн бул ар бир түп 300-400 грамм берсе, албетте түшүмдү актайт. Ошо плюс кирешеге да кирсе болот. Бул минимальный өзү 400 грамм берет. Бул талаадан жылына 3 тоннага чейин кулпунай алынат. Үй бүлө эми бул ишкерликти кеңейтүүнү пландап жатат. Нурзада Тыналгызы, Эсенбек Усенов, Самана студиясы үчүн.